Айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна мамлекеттин бюджетинен февраль айында 1 миллиард 800 миллион сом бөлүнгөн. Долбоордун максаты жазгы талаа иштерин өз учурунда жасоого багытталган. Насыя берүүдө 3 максаттуу багыт каралган. Бөлүнгөн каражаттын 50%-ын мал чарбачылыгына, айдап себүүгө 25%-ын, калган 25%-ы айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө багытталган. Бүгүнкү күнгө биздин банк тарабынан жалпысынан 2884 насыя берилген. Анын жалпы суммасынан 1 миллиард 337 миллион сомго. Ал эми айдоо себүү иштерине жалпысынан 1037 насыя берилген, 409 миллион сомго. Мал чарбасына 1821 насыя, 843 миллион сомго. Ал эми кайра иштетүүгө 26 насыя 84 миллион 700. Баарыбызга маалым болгондой. Муну менен насыянын 95%-ы толугу менен берилгенин айтат. Ошондой эле айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында Айыл банкка 1 миллиард 800 миллион сом бөлүнгөн. Каражаттын 50%-ы мал чарбачылыгына, 25%-ы жер иштетүүгө, 25%-ы айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө багытталган. Аталган долбоордун алкагында банктан 2234 дыйкан насыя алган. 1 миллиард 231 миллион сомго каржыладык да. Анын ичинен мал чарбасы боюнча токтоло кетсем, негизи 900 миллион сом каралган. 900 миллион сомдун 754 миллион сомун 1309 дыйканга кредит катары бердик. Процент боюнча айтып кетсек, 83-84%ын берип бүттүк да. Жер иштетүүгө 386 миллион каралган. Анын ичинен 393 миллион 900 миңе 884 дыйканга кредит катары берилди. Проценттин соотношении 100%ке аткардык да. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө 512 миллион сом каралган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 82 миллиону берилди, 41 чарбага берилди. Муну менен катар дыйкандардын насыя алуусуна жеңилдиктерди түзүү жолу каралып жатыптыр. Дыйкандар айдап себүү жумуштарын өз убагында аткарыш үчүн насыя алууда дыйканга ыңгайлуу болуш үчүн өзүнүн паспорту, айыл өкмөттөн справка жана жердин кызыл китеби гана текшерүү сунушталган. Банк надиси ошол кезек системасына каттайт. Бул системада ошол кардардын өзүнүн аты жөнү, башка же болбосо компания болушу мүмкүн, же өндүрүш болушу мүмкүн, ошонун аталышы, убактысы, сааты баары катталып калат. Бул техникалык жактан караганда дагы ошол кезекти жылдыруу же өзгөртүү такыр мүмкүн эмес. Ошондуктан биз толук түрдө кайрылгандарды ошо хронологиялык түрдө өзүнүн кезеги менен карадык деп 100% айта алабыз да. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча дыйкандарга берилген насыя 300 миң сомго чейинкиси күрөөсү жок берилет. Анда ар бир дыйканга 1 миллион сомго чейин чек коюлган. Эгер дыйкан асыл тукум мал алып жатса 3 миллион сомго чейин насыя ала алат. Тамчылатып суугарууга 10 миллион сомго чейин каражат каралган. Ал эми айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына 20 миллион сомго чейин алса болот. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Жанар Норузбаев насыя алгандардын тизмесин ачык көрсөтүү маселеси каралып жатканын, эгер министрлик макул берсе, банк ага даяр экенин билдирди. Өз кезегинде Акылбек Турдалиев насыяларды депутаттар алып алды деген маалымат чындыкка дал келбээрин айтат. Бүгүнкү күндө ар кайсы интернет булактарында кептер тарап жатыптыр. Банктар бул акчаны чоң ири компанияларга, депутаттарга таратып жатат деген маалымат чындыгына дал келбейт. Сөзсүз түрдө ушул долбоор башталар менен, финансирование башталар менен биздин банк тарабынан элге маалымат жеткирүү боюнча бардык иш-чаралар көргөзүлөт. Сөзсүз түрдө интернет булактарына, официалдуу сайтыбызга биз бул долбоор башталды деген информацияны сөзсүз түрдө киргизебиз деген ойдомун. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Твиттерге дыйкандарды колдоого бөлүнгөн насыяны министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен депутаттардын компаниялары алганын айтып чыккан. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.